Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кемус каналынын жалпы көрүүчүлөрү, барыңыздарда мына ушул кечте учураштырганыбызга чексиз кубанычтабыз. Мына ушул кечтин калган бөлүгүн сиздер менен биргеликте мыкты маанайда өткөрөлүп деп турган учурубуз. Бүгүнкү келген студиябыздын коноктору дагы өзгөчө жана өзгөчө эфир болот деген ишеничтебиз. Бүгүн ушул Рамазан айында болуп тургандыктан баарыбыз жарамазан айталы деп турган учурубуз. Баардык замандаштарыбызды биздин каналга кошулууга чакыралы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулуп, өзүңүздөрдүн дагы суроолор пайда боло турган болсо, бизге кошулуп сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мен координаттарды айта кетсем, 564685 түз байланыштын телефону иштеп атат азыркы учурда, линиябыз бош. Андан сырткары бизди социалдык тармактардан Кемус деп издесеңиздер болот. Мына ошол жерден билдирүүлөрдү узатып койсоңуздар болот. Сиздер менен мен Айпир Адамкулова кызмат кылам. Ал эми бүгүнкү келген студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөк. Эң сонун ырларды аткарып жүргөн ырчылар Рустам Сагыналиев, Ирлан Талайбеков жана Адилет Абдыжапаров. Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Журт менен амандашып алалы. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей ушинтип биз сиздер менен Кудайдын улуу күнүндө, Рамазан айында келип отурабыз эфирге. Кудай буйрса бүгүн эфирибиз абдан жакшы маанайда өтөт деп ишенебиз. Анткени биз азыр ушу жарамазан менен баштайын деп турабыз. Саламатсыздар. Ушундай шаңдуу маанайда жарамазан менен баштап алдык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге болсо биздин куттуу студиябызга келип жарамазан айтып бергениңиздерге рахмат. Ырымдап бир нерсесин береттерибиз кетерде. Аны бербесеңер чыкпайбыз, туурабы? Сөзсүз түрдө болот. Ал эми бул учурга чейин кайсыл жерлерге жарамазан айтып келдиңиздер? Аксакалыбыз Рустамбек өз айтып берсин. Чынында жакында ушул улуттук биздин телеканал менен бир жакшы бир маанайда жарамазан айтып келдик. Кудай буйрса ошол менен эле чектелип калбастан бүгүн эртең деп турабыз. Дагы ушул балдар бүгүн башыбыз биригип ушу жарамазан айтып, бир туугандарга, жакшы мына аттуу баштуу агаларга, эжекелердин үйүнө барып, бул чынында кыргыздын салты, ушуну улап жарамазан айтайын деп турабыз. Кудай буйрса, балдар, Кудай кааласа бүгүн бисмилла деп баштайбыз эми. Өзүбүз жеке жарамазан. Бул жактан чыгып алып кайка барабыз? Бул жактан чыгып азыр мынакей орозобуз, балдар орозобуз. Орозоңуздар кабыл болсун, айта кетүүчү нерсе. Ошо бирге болсун. Орозобузду ачып алып, оозубуздан анан жарамазан айтабыз деп турабыз. Жакшы иштерибиз бар. Кудай буйрса.
Макул, анда чогуу биргеликте жарамазан айтабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, балким сиздердин үйүңүздөргө барып калышыбыз мүмкүн. Ал эми Кемус каналында ар бириңиздердин үйүңүздөрдө отурабыз, коноктобуз дегендей, сиздер дагы бизге кошулуп шаңдоо маанайда мыкты суроолорду берсеңиздер болот. 56 46 85 түз байланыштын телефону иштеп атат. Ак жолдо өзөн бөлөш болобу, ардактуу телекөрүүчүлөр, андан сырткары билдирүүлөрдү узатсаңыздар болот жана биздин мыкты ырчыларыбыз келип калды, алардан ырларды сурансаңыздар болот. Ал эми бул учурга чейин бала кезде жарамазан айтып жүрсөңүздөр керек, э? Ооба, албетте, бала кезде эми анда деген баягы кандай айтсак, конфет, нан, печенье кайтып чыкты. Азыр акчага да койду. Азыр эми бизде эле жерде акча болуп калды окшойт. Буйруганын алып жарамазан айтып беребиз да. Чында бала кезде мен эсимде бар, школда окуп жүргөндө жарамазан айтып анан бозо берген да, бозого мас болуп калып ушундай. Мен балабыз да анан мынакей ушундай экен да, анан бозону өлө ичкенбиз. Үйгө ушу бак. Жаш балабыз, организмибиз слабый. Анан барып мас болуп калганыбыз эсимде бар да. Анан ошол жарамазанды бүгүн билбейм кандай болот, ушу атлет баштайм деп турат. Жакшы. Анда эмесе кийинки чыгарманы дароо эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө арнайлы, кайсыл чыгарманы ырдайбыз? Азыр Ирлан акаден алып турат, ушу Ирлан өзү бир жакшы бир чыгармасын аткарып берсин деп. Анда кайсыл чыгарманы арнасак биздин көрүүчүлөр? Мейли анда. Бекбор Бифбайкевичтин шаңдырларынан ырдап берейин, айрым. Шылдырактан баштап берейин. Hanzadan sunulardan gerisinden gerisizden umarım şirin sığır benim sevimizden cahil kalan ömrümden
аткаруу болду. Ардактуу телекөрүүчүлөргө биз дагы бир жолу айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызга мыкты ырчыларыбыз келген. Ырчыларыбыз мыкты ырларды аткарып аткан учур. Демек, ушул биздин шаңдуу компанияга сиздер да кошулсаңыздар болот. А бизде болсо билдирүүлөр келген экен, саламатсыздарбы дейт. Сонун ырдап жатасыздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ирланбайки окуучу кызды ырдап бериңизчи деген экен. Чоң рахмат. Азалды дардап берейин анда. Алдыңкы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө аткарып беребиз. Анда эмесе барыңыздар да биздин каналга кошулуңуздар дейли дагы. Азыр бир музыкалык чыгарма тыңдап алалы, клип көрөлү. Андан кийин кайрадан ырдап баштайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул ырды чын жүрөктөн чексиз мээрим менен арнайлы, кабыл алыңыздар. Жамгыр төктү эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп, жол кароого көз ачырбай, бет алдымда шамал сопу, күн күркүрөп жамгыр төктү, ошол күндө кайда кетти жаштыгымда жеги кете берди. Жамгыр төктү эске түштү, алыс калган жаштыгымда сагынтасы жүрөк ези колдон учкан аккумдай, күн күркүрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти жаштыгымда жеги кайрылбастан кете берди. Жылдар учар канаттуудай, жамгыр төгөп эч басылбай, жамгырларда эске түшөп тугут сүйүп унутулбай.
чиги чиги кайрылбастан кете берди жаштыгымда чиги чиги кайрылбастан кете берди. Жамгырга жан дилдешип сүйлөшкөнүң бул Кудай менен сүйлөшкөнүң деп коет эмеспи? Жамгыр жаап койсо аябай жакшы болот эле. Жамгыр төктө чыгармасы менен Гүлжигит Калыковдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфир программасын улантабыз. Бизде болсо студиябызда конокторубуз бар. Ал эми ырчыны ырчы көргөндө ырдагысы келип турат деп коет экен. Бул ырдан кийин бизден Рустам Сагыналиев байкебиз ырдагысы келип турган учур. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Окшобойт эле. Совсем. Артыңдан барсам бакчага, артылып колуң башкагаң жалырып сүйлөп жатыпсыңа, жактырбай сени жатса даң сүйүнүнө күчү керемет ол оңай жалымтат экени башкага ой башкагаң ой башкага ай башкага кара кера минсем токтобой капталган эле малым оттобой калкымдан сулуу көп көрдүм мен кареги сага окшобой калкымдан ой сулуу көп көрдүм карегиң ай сага окшобой окшобой кызылды минсем токтобой ой караңга деле малым оттобой кыргыздан сулуу көп көрдүм мен кылыгы сага окшобой кыргыздан сулуу көп көрдүм кылыгы сага окшобой окшобой ай окшобой ай совсем окшобой. Булдун көркөмүндө бар, ырчынын көркөмүндө бар деген ушулду азаматсыз. Рахмат. Сонун чыгарма, анан ушул ырды акыркы учурда көбүрөөк аткарып калдыңыз. Бул ырды эмне болуп ырдап чыктыңыз, айтып бериңизчи. Чынында бул ыр баягы той топурларда ырдалып, баягы илгертен ырдалып келаткан ыр жүрөгүмө жакты, бирөө ырдап атканын угуп калдым да. Андай Дилан экөөбүз шарт кое бербейбиз да, кармап. Анан жүрөгкө жакты, анан ырдап көрдүм. Аккордеон менен ырдасам нормальный да, мындай. Анан сахнага, той топурларда, концерттерде ырдап калдым. Ар бир ырды ырдап атканда ошол өзүң жүрөк менен ырдап, анан ошол жүрөк менен, ошо элге жүрөгүң менен жеткирсең, ошо элге сиңет болуш керек деп ойлойм да. Анан бир аз элге баягы жакты.
Ana men жаман өзүмчө кыйын болуп өзүмчө элечи анан мен да кыйын экенмин деп ырдап жүрөм да. Бул кимдин ыры? Сөзү оны. Сөзү оны жаңы эле эстеп келаткам да азыр ушуну айтып баары бир сурайт депчи. Оны Асанкалы Керимбаевдин Акинге деген чалым. Жок, бул сөзү оны башка бирөөнүн концерт. Калпыча болуп калбайбы? Керимбаевдики эмеспи? Ушуну аяган эч жак эчтеме билбейм. Акинге деген чыгарма. Акинге деген чыгарма. Анан муну ошол Адилет айткандай биздин агабыз Асанкалы Керимбаев агабыз ырдап жүрөт. Негизи ошонун баягы запистеринен угуп калгам да. Анын аткарганы өзүнчө бир башка керемет да. Биз эми анчалык аткара албасак дагы аракет кылып жүрөбүз. Анан ошо биздер чогулуп калабыз деген үмүт да. Жакшы. Үчүңүздөргө да тең мындай суроо бергим келип атат да. Ырчы үчүн үндөн сырткары дагы эмне маанилүүрөөк? Бит. Чын товарный вид болуш керек. Адилет айткандай кичине толугураак болуш керек, арагыраак болбош керек. Ырчы үчүн эмне маанилүүрөөк десеңиз, билим албетте биринчи сырт маанилүү болуш керек. Анан ырчы болгондон кийин мондай аспаптарда ойногонду билсең, бул дагы чоң бир плюс деп айтсам болот. Свет өчүп калып же аппаратура иштебей калса, комузалы калып же кыякталы калып, тартып, ырдап, эмеден шарттан чыгып кетсең болот да. Андыктан ушул аспаптарда ойной билген дагы мен үчүн ырчы үчүн керек деп ойлойм. Чындап эле билим керек. Билим болбосо өзү бул кыйыныраак нерсе да. Ушу мен деле айта турган сөздү ушу Ирлан айтты. Ошондой. Анан Адилет өзүнө өзү баягы душман деген ушуда семириш керек кичине. Түшүнүктүү. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, шаңдуу маанайда күлкүлүү тамашалуу сөздөр менен биргеликте отурабыз. Бизге кошулсаңыздар болот. Сиз сүйгөн ырларды мына ушул мүнөттөрдөн пайдаланып сураныңыздар. Биз аткарып берүүгө аракет кылалы. Эгерде биздин баягы биле турган болсок, сөздөрдү аракет кылабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кошулсаңыздар болот. Мен номерлерди дагы бир жолу эскертем. 56 46 85. Биздин номерлер жаңы өзгөргөндүктөн биздин байланышта көрүүчүлөрүбүз көп келе албай жатышат. Ошондуктан мен кайра баштан кайталап турам. 56 46 85 ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулсаңыздар болот. Аны эмесе кайрадан биз чыгармага кезек берели. Жок, чындап эле биздин телекөрүүчүлөр ыр суранса болот. Оонун билсек, сөзүн билбесек өзүбүз кыбырдай беребиз. Кошумча. Тил жактан, бул жактан алып ырдап койбойбуз. Адилет ушундай жакшы ырдайт. Адилетке берели ырдайт. Адилетке берели анда. Аны эмесе Адилет Абдыжапаровдун аткаруусуна кайсыл чыгарманы тыңдайбыз? Өзү Адилет өзү мына чындап эле Адилет жөнүндө айта кетсем, бул дагы азыр мынакей кыргыз эстрадасына анчаны чагылышып, ырдап неме аракет кылып жүрөт. Жана Сары Мекен деген жакшы теледолбоор бар, ошол жакта көп чыгып, элдин оозуна жаңыдан алынып келатат. Адилет ырдап берди. чындап эле оңтүстүк бар кичине аракет кылып. Мен нарындан тапкан махабатым бар, ошону аткарып берейин. Бирок Адилет мынча кошоматчы деп ойлойм. Боло берет. Al gündü çırmay unutmay, adını atayını unutmay. Kastili içtirimizin asmanda yapmadın unutmay. Asmanda yapmadın, asmanda yapmadın, asmanda yapmadın. Kır alma sözdür oy rizgini, sözlü aytarım bizleri. Kırk dile geçtiğimizi, gözüne zeytin oy sizleri. Gözüne zeytin ay, gözüne zeytin oy, gözüne zeytin oy. Жабырқап үндін ай азармын,
Cansırım içkin oynatarımı Yaratman candan elinini Canım siz için yaşarmı Canım siz için Canım siz için Canım siz için yaşarmı Ansızdan ömürü azayar Az çıkar sizde o ayalzar Nasihat buldun ömrümü Narında tapmanı mahabat Narında tapmanı Ayında tapmanı Narında tapmanı Mahabat Narında tapmanı Narında tapmanı Ayında tapmanı Азаматсыз эң сонун чыгарма нарындан тапкан махабат деген аталышында болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерди жакыныраак чакыралы. Аны эмесе ошо сиздердин шерин элеш экениңиздерди жакшы билебиз дегендей. Менде мындай суроо пайда болуп кетти, балким биригип бир концерт беребиз деген планыңыздар бардыр. Кудай буйрса, мына чынында азыр жакшы сөз айттың, шерин элеште. Мына биз Кара Бурадан чыккан биздин таланттуу балдар. Ал жөнүндө айтып кетпесек болбойт, Ал жөнүндө айтпасак болбойт. Ошо жакында Сармерден болбоду, ошо Кара Буранын балдары менен Москва районунун кыздары деп. Анан чынында бизде таланттуу балдар көп экен. Аны билбей жүргөн экенбиз да. Айылдан аламга жол айылдан башталат демекчи, бизде ошо айылда чоңоюп, чаң жутуп, кандай кыйынчылык менен ошо балдар билет, ошо сахнага чыгыш өзү кандай кыйынчылык. Анан ушу биз азыр мынакей жакын ара болду, бизге ушу башыбыз биригип, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, бир жума сайын, балким ай сайын чогулуп, баягы концерт жөнүндө, башка иш жумуштар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Кудай буйрса, биздин алдыда ниетибиз бар, ушу Кара Буранын балдары бир чоң концерт беребиз деген. Анын үчүн эмне болуш керек? Биринчи ынтымактуу болушубуз керек экен. Ошо биз жарым жыл болобу, бир жыл болобу ушу ынтымагыбызды бекемдеп туруп, анан кийин ушу концертке аракет кылсак болот. Толук ишенебиз, колдон келет. Мынакей балдардын колунан эмне гана иштер келбейт. Банкта да турбуз. Илан байке, сиздин оюңуз боюнчачы? Мен оюм боюнча деле мен деле толук кошулам. Өзүңүздөр байкадыңыздар, мына үчөөбүздүн азыр аккордеондо кол ойноп атып, сонунарда бердик. Таланттуу балдарыбыз. Бери жак чекез эле деп гана айтсам болот. Дагы таланттуу жигиттер бар. Кыздар бар. Анан баягы кезеге келсе, убакыты сааты келсе, ар бир райондор Кыргызстанда таланттары, элек таланттары, анан Атбашы таланттары деп баргандай концерттер коюп атат. Ошол бизде эле Кара Бура таланттары деп коюшубуз мүмкүн. Чынында бизде келген баягы Сармерденге келген балдардын почти 99% колунда комуз ойнотуп, аккордеон ойнотуп таланттуу балдар көп экен. Анан колдон келет, кылса болот. Анан Адилет эле ошо кайсыл жерге барбасын эле ошо баягы күнү Ош жака барып калдык, эфирде Оштук кыз экен да. Анан Оштон тапканды эле сен кайерден болосуң, айтып бер өзүң. Нарында. Ошо. Ушундайды токтотсак эле биз өзүбүз. Сөздөрүн өзгөчөлүктүрүп эле деп коюп атабы, кайсы жака барбасын. Менен болор экен. Аны эмесе Адилетке суроо бергим келип атат. Адилет жаңыдан өтүп, сахнага аралашып, ырларды аткарып жүрөсүз. Анан кандай конкурстарга катышып атасыз? Конкурстар азыр Кытерден болуп атат. Ырдагым келет деген конкурс да. Ошол жерде СМС жөнөтүп, ал жакка да добуш берип койсоңуздар болот деп. Мынча жерден пайдаланып кетти. Ошол конкурска катышкам, азырынча ошол эле. Дагы кайсыл жакта чакырууларды алып атасыздар? Сармерден бар, катышып жүргөн аккордеон кайрыктар бар. Анан ушул акелердин көлөкөсүндө жүрөм. Жакшы экен, бул учурга чейин ошол үн алгыларда ырдап жүргөнүңүздү угуп калдык элек. Санжира радиосунда барып турабыз. Чынында Адилет көп таланттуу да. Бул аккордеон ойнойт, нервк ойнойт экен. Анан тембрди да ушундай кайрып бир нерсе кыла бермейлери да бар экен ушу. Кудай буйрса мындан көп нерсени биз күтөбүз, Кудай кааласа. Өзү көп ою көп адамдын
семириши кыйыныраак да өзүчү. Ошондуктан баягы көп ойлонот экен. Жаштай туруп мен кээде айтам, жаштай туруп көп ойлонбо. Бардыгы алдыда бирөөнү сүйүп калса эле болду, ушу артынан жөнөткөн. Жашсың дейм, айтам аны. Азамат өзү негизи адилет жакшы бала. Мына ушундай тамашалуу сүйлөгөн Рустам Сагыналиев болду. Тамашага салып, жакшы бир сөздөр менен сүйлөгөн себеби дагы бардыр. Бул учурга чейин ошол Рустам Сагыналиев менен биргеликте кесиптеш боло алып баруучулук кызматта жүрдүк элек. Азыркы учурда ушул тарапта иштеп атасызбы же таштап койдуңузбу? Бул тарапты убактылуу, таптакыр эмес, убактылуу бир аз эс алуудамын. Азыр ушу улуттук филармонияга ишке кеткем. Ошол жактамын азыр, Кудай буйруса. Анан чынында бул негизи экөөбүз кесиптеш болуп бул күндү сагынат экенбиз. Кээде отуруп, үйдө отуруп. Сагынып атканыңызды байкап атам, көбүрөөк сүйлөп атасыз. Үйдө отуруп күз күнү алдында кээде сүйлөгүм келет өзүчө. Чынында бул нерсеге деле ас болсо дагы бир аз сиңишип калдык. Жакшы кесип бул дагы. Балким кайра кайрылып келип каларбыз. Сөзсүз түрдө келесиз деген ойдобуз. Чынында эфирге чыкпай калуу бул өтө жаман нерсе. Сизди түшүнүп атам баягы. Мен ошодон баштап нерсени сагынуу, ырдабай калсаңыздар деле ырдаганы сагынасыздар дегендей, Ошондон баштап азыр мен ушу 5-6да турам. Күнүнө көнүп калганмын, ошо 4-тө 3-тө келип таңамал жатсам деле ошо 5-6да турмай менде адатта негедир ошол эфирге чыгышым керек, даярданышым керек деген мен калыптанып калган экен. Демек, бир жагынан пайда келтирген турбай, эртерээк турат. Кудай буйруса, ден соолукка пайда дейт го. Анда эмесе биз уланталы, ардактуу көрүүчүлөр, бизге кошулсаңыздар болот. Кемус каналында кефир программасы уланууда. Бизде аз гана убакыттар калды. Мына ошол убакыттар аралыгында көп нерсени багынтууга аракет кылышыбыз керек. Анда эмесе азыр бир музыкалык чыгарма тыңдап алалы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте, андан кийин көрүшөбүз. Asılım aytıp küz kıymat adamın Özümdü jaktırarın antek tanamın Sağınıp görmey kalsam biraz ele gün Sarıgıp izdey vereyim senin karanın Unutup jolukanda tartkan sanamın Jadırap çayqı ottoy canamın Sen aşıkmın degen asıl söz menen Жүрөгүн козгоп көңүлүм табасың мен Өзүңө деген ак сүйүм менен жүрөнүм коштоп чексиз жагасың Жактырам шайырым өз ачык кабагын Күлкүмдүн коңгуродой азыр каламын Сезилбей убакыттын кандай өткөнүн Кечке айлангансың бардык тарабын Тажабаюга дерең сүйүү баяның Махабат кумарына канаңын Сен ашыкмын деген асыл сөз менен Жүрөгүн козгоп көңүлүм табасың мен Өзүңө деген ак сүйүүм менен жүрөнүм коштоп чексиз жагасың Көздөрүң жана көңүлүм таба Жайнары гүлүм келгенде маған Унутам сана тартканым боя Кучактап сени кумарым кана
Айшура Киманалиеванын аткаруусунда болду. Биз болсо кефир программасын уланталы. Биздин студиябызга болсо келип мыкты ырларды аткарып, эң алгачкы ырыбызды жарамаза менен баштап берген Рустам Саганалиев, Ирлан Талайбеков, Адилет Абдыжапаров студиябыздын коноктору. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздерде суроо жаралган болсо, жана ошондой эле көптөн бери бере албай жүргөн болсоңуз, анда бүгүн бир гана мүмкүнчүлүк KMUZ каналына түзүлүп жаткан учур, ошондуктан байланышка келсеңиздер болот. Андан сырткары мыкты ырларды сурансаңыздар болот. Аккордеон менен биргеликте аткарып беребиз. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп атат. Андан сырткары сиздерден келген билдирүүлөр дагы бар. Ал эми сизде да четте турбашыңыз керек. Facebook жана Одноклассник сайттарынан билдирүүлөрүңүздү атып койсоңуздар болот. Анда эмесе бизди азыр эң сонун чыгарма аткаралы деп даярданып турган учурубуз, Ооба. Кана Адилетбай. Чогуларды алып коелучу. Ооба, чогуу дайлы. Аккордеон Адилет ошолорду клавишни үйрөнүш үчүн 3 күн отурган. Дел Берим деген аталышындагы музыкалык чыгарма болду. Ал эми бизде болсо келген билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы дейт, үнүңүздөргө береке, сонун ырдайт экенсиздер дейт. Үчөөңүздөр тең өрүк зарга кетеличи деген ырды ырдап бериңиздерчи дептир. Ализа деген көрүүчүбүздөн келиптир. Үчөө жак бар боло элестет. Өрүк зарга деп. Аркенмен болот ошо. Бир куплетин ырдап беребиз, ырдап беребиз. Шашылышмайсыз. Жок, мен шашпайм. Ооз ачыкча бекерчилик дейсиң. Азыр аткарабызбы же бир аздан кийинби? Кана Адилетбай. Бир. Дароо аткарып берели, анда толук билбесек дагы бир аз аткарып беребиз. Жүрери чишип кетели өрүк зарга, сунушумду суранам четке каппай. Сыйыналы бир келген бактыбызга, өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Өрүк зарга кетели,
өрүк зарга кетели макул болчу калганын эмкиде ырдайбыз. Мынакей сұраныштарды четке катпай, кичине болсо да аткарып берүүгө аракет кылдык. Аны эмесе баардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте жарнамалык түрбөккө кезек береткенбиз. Андан кийин көрүшөлү. Биз болсо уланталы кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, Кемус каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам жолдойлу. Мына ушул кечте биз шаңдуу маанайда студиябызда мыкты ырларды аткарып турган үчүрүбүз Жарамазан ырына арналып, бүгүн Жарамазан менен баштаганбыз. Демек, Жарамазан айтуу сизде мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кайсы жерге болбосун бул кыргыздын кайсыл бир учурдан бери айтылып келе жаткан ыр эмеспи. Демек, бул салтты сиздер да уласаңыздар болот. Азыркы учурда баягы Рамазан айы башталгандан кийин, жарым ай өткөндөн кийин сөзсүз түрдө мына ушул ырды ырдап Жарамазан айтып жүрүшөт эмеспи. А биз болсо уланталы, азыр болсо бизге Рустам Сагыналиев ырдайм деп камданып турган учур аккордеонду колго алды. Чоң эле эле. Zar buldum bir jark etip karasına çırmaldım suyunun zor sanasına sezimdi kozlop koyup oşol tanda yıldızların arasına sezimdi kozgop koyup oşol tanda sen gittin ay yıldızların arasına kaydasın suygan canım asıl zatım Yürektün büter gitken şaşıl canım Süymesün bul dinine jaraldın Kara kattay gözlerinde aylanayım Karagattay gözlerinde aylanayım Monçoktoy gözlerinden aylanayım Сонуну сөзү менен жазылган чыгарма болду. Ал эми азыркы учурда ошол улуу мундун өкүлдөрү көбүрөөк нааразы болгонуна күбө болобуз да, ушул азыркы ырчылардын ырлары сөзүнө маани беришпейт, эптеген бир ырларды ырдашат деп. Буга сиздердин оюңуздар кандай? Азыркы мундун өкүлдөрү ошондой ырларды ырдай бергенге туура элеби же чынында сөзгө маани беришибиз керекпи? Сөзгө маани бериш керек, албетте. Бул кыргыз эли үйгө келгенде сөз багып, сөзгө маани берип берген эл да. Башка батыш же орус башка болсо каалагандай оюбузга келген ырдай берсек болот. Именно албетте кыяк менен кайрыктары туура келген ырлардын албетте биринчи кезекте сөздөрү жакшы болуш керек да. Анан кийин обону менен кошо куюлушуп келип, ушундай жакшы чыккан. Эмнеге эски ырлар ушул күнгө чейин жашап келатат? Себеп дегенде сөздөрү жакшы, орунду сөздөр болгон, ошон үчүн ушул күнгө чейин ырдалып келатат деп ойлойм. Ооба, туура. Чынында кошулабыз. Ал эми сиздер кимдердин кайсы акындар менен иштешип ырларды ырдайсыздар? Көбүнчө мен ушу Ахмет менен Ирлан менен иштешим. Анткени булар сөзгө көп маани беришет. Обону айтып атпайм, бизге обон болсо эле болот, сөздү мындай токуйбуз да, илгери мындай ине менен биздин апалар эми токучу эмес беле. Гүл ушундай бир эликтин сүрөттөрүн биз ушундай кылып токуй беребиз өзүбүз. Анан чынында эле жакшы акындар менен иштеш керек, албетте, ансыз болбойт. Азыр чынында жеңил желпи ырлар көп.
Биз деле ырдап жүрөбүз ал ырлардан. Чын жеке мен өзүм деле ырдап жүрөм андай ырлардан. Ирлан деле, Адилет деле. Мойнуңар калгыла айтып коюн, азыр эчке чыкканда сүйлөшөбүз десең. Анан кийин мындай ырдап жүрүш өзү оңой эле нерсе, бирок ошол сөздүккө маани бериш кыйыныраак да. Анан азыр илгерки ошо биздин агаларыбыздын, аталарыбыздын, апаларыбыздын ырларын азыр карап көрсөк, ырдаш өзү кыйыныраак. Бирок ошол нерсени, ошол ырды ырдасаң элге жеткиликтүү болот да. Ал эми жогоруда Адилет жана Ирлан байкени атап калдыңыз, ыр жазып калышат. Ал эми Адилет өткөндө ушул жаңы бир ыр жазылып кетти деген бир сөзүн угуп калдым эле. Ошол ыр жөнүндө айтып бербейсизби? Адилет нарындык кыздарга эле жаман көп жазып калды. Жакында жазасыз Ирлан аке? Ал ыр дайын боло элек. Жакында. Чынында биз азыр ынтымакташсак көп нерсе жазсак болот. Ирландын колунан мынакей аранжировка дейт багы. Ырдын аранжировкасы чыкмайын, ыры болбойт өзүчү. Колунда турат, мынакей сөздү болсо Адилеттүү катырат да. Анан онун чын мага кой бергиле деп атат. Арыдан бери кылып иши кылып. Колдон келет кылса болот. Сөзүн жазып, обон жазып, анан чогурдап коесуздар, э? Мындай деген сөз бар го, батага ишене бербей аракет кыл. Не дейт? Батага ишенбей аракет кыл дейт го. Антса арында ошо аракет кичинеси бизде жансыз болуп атат. Мына орозо бүтөрү менен үзөңгүгө буттарын салып турушат, орозо бүттү атка минебиз деп. Анан ошондой жакшы чыгармалар чыгат. Жакшы экен. Биз сүйлөп отура берсек, чыгармачылык жөнүндө сөз бүтпөйт. Сиздерди ырдатып алууга биз аябай аракет кылалы бул саат аралыгында. Азыр кайрадан кайсы чыгарманы аткарабыз? Адилет. Мени дайындап атасың? Сен акылдашпайсың? Мен акылдашканда билбейм кайсына тез. Сиздер акылдаштырыңыздар, мен телекөрүүчүлөргө сүйлөшүп туралы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышыңыздар. Аз гана убакыттар калды. Мына ошол убакыттар аралыгында азыркы учурда биздин өлчөлөрүбүз эмне ырдарын билбей турган учурлары. Демек, сиздер суранып калсаңыздар, балким ошол ырды ырдап калышым толук мүмкүн. 56 46 85 түз байланыштын телефону иштеп атат. Туугандар суранып койгула калып эле болсо. Кана, Адилет сен баштай берип жерчи бересиз. Дагы куплет бар да, узун.
Биз башкаларга жетишели. Бул жерде болсо мындай билдирүү бар экен. Асанкалы Керимбаев ырларынан аткарып бериңиздерчи дептир. Азыр эле жаңырмады. Балким бизге кеч келгендир бул эмес. Кийинки билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Чыгармачылык ийгилик каалайм, өнүңүздөргө береке. Биз сиздерди сыйлайбыз деп Зарима деген көрчүбүздөн келиптир. Рахмат, чоң рахмат. Кийинки билдирүү мындай: саламатсыздарбы дейт. Ирланбай кертап бериңизчи деп сураныптыр. Жогоруда жазган көрүүчүбүз. Окуучу кыз деген чыгарманы суранды эле. Макул. Унутуп койгон жоксуң? Буларды буттандар да кырдай эле келем да мындай. Анда окуучу кызды ырдаганда баардыгы баягы арык кичинекей баланы элестетет да. Азыр эми чоң Фонго мен тургум. бир куплет. Seni kökten taraganda sabahın İçime daima özlüğümsün Benim avalım suyumurga aylandı Ağlarım suyum dep yürüm Oylap sevdim Mahmum hiç yok hele Bir bolsun çözüm Yaralar Oycu Bir ele kuplet. Окуучу кыз Ирлан Талайбековдун аткаруусунда болду. Чынында болор чыкканда биз окуучу кыз элек алабыз. Эң сонун сезимдерди эске салган болор болду. Аны эмесе бизден убакыттар аягына келип жетти. Убакыттын гана убакыты корбойт деп от эмеспи? Биздин убакыттар короп аягына келип турган учур. Аны эмесе сиздерге эң ачылып баштагандабы, кийинки көрсөтүүлөрдө келип бересиздер деген ойдобуз. Аны эмесе сиздерге эркин микрофон. Бардык ушул кыргыз элибизге биринчиден ден соолук каалайбыз. Жакшы күндөр болсун, жамандык күн болбосун. Ар дайым ушундай ыр күлкүгө байып, тоюп гана жүрө берели. Сиздерге рахмат, иштериңиздерге ийгилик болсун. Кыргыз элинде ушундай канал бар экен эмес, күнгө өткөн теле бир каналдардан болгула. Биз тилектешпиз. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, мен дагы Рустам акебиздин сөзүнө кошулам. Силерге албетте биринчиден ийгилик каалайм ишиңерге. Экинчиден болсо жалпы теле көрүүчүлөргө дагы ийгилик каалап кетмекчимин. Эртеден бери убакыт бөлүп көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат айтмакчымын. Мен акелердин сөздөрүнө кошулам. Сиздерге чоң рахмат, өнүгө өсөрүңүздөр. Келечегиңиздер кем болсун. Жалпы кыргыз элин Орозо майрамы менен куттайбыз. Жалпы ошо орозо кармандар орозоңуз кабыл болсун. Сиздердин да орозоңуздар кабыл болсун. Айтканыңыздар келсин, айткан каалооңуздарга канатташ тилегиңиздерге тилектеш бололу. Ардактуу замандаштар, биз болсо бүгүнкү студиябыздын кефир программасынын коноктору менен дагы бир жолу айтып коеюн. Эң мыкты ырчылар Рустам Сагыналиев, Ирлан Талайбеков жана Адилет Абдыжапаров болду. Ал эми сиздер менен кызматта мен Айфири Адамкулова болдум. Жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча амандыкта болуңуздар. Кайрадан жолугушуу үчүн коштошолу.